Биздин мазхаб башчыбыз Орта Азия эли 99% Абу Ханифа мазхабын карманабыз. Имам Азамдын жолун тутабыз. Мына ошол Имам Азам болгондо Абу Ханифа деңгээлине жеткени ал кишинин атасы Нуамандын Сабиттин мына ошол арыкты агып келген бир тиштем алманы жеп коюп, ошол бир тиштем алманын урматына кирип, ошол алманын ээсине кыяматта ошол бир тиштеп койгон, уруксатсыз тиштеп койгон алмага кантип жооп берем? Кудай сураса эмне деп айтам? Деп туруп, мына ошого бир канча жыл кызмат кылганы Абу Ханифанын ошол деңгээлге жеткендиги. Демек, урматтуу жамаат, Абу Ханифанын аты бул окуясын баарыңыздар жакшы билесиз, муну кайра кайталаштын кереги жок. Мына ошол атасы бир тиштем алманын акысынан коркуп, бир канча жыл ошол алманын ээсине бүгүн кой мен сага кызмат кылайын деп кетип калам десе, бирок эртең кыяматтагы азаптан коркуп, мына ошол бир тиштем алма үчүн нече жыл кызмат кылгандагысы Абу Ханифа болуп, балким кийин апасы Куран жаттап алам, бүгүндөн баштап кары болосун дегенде 3 күндө жаттап келип баласы имыктанат дейт. Апаке, көрдүңүзбү, мен кандай зээндүү баламын? Абу Ханифа апасына келип, кандай зээндүү баламын, 3 күндө жаттап койдум десе, апасы эч таң калбастан, эгер ошондо атаң колуна түшкөн алманы кимдики экенин сурабастан текшербестен туруп, бир тиштеп койбогондо 1 күндө жаттамаксың дейт. Демек, бул балдардын бүгүн зээндүү болгондогусу, ууру болбогондогусу, адептүү болгондогусу, тууру жүргөндөгүсү тамагынан өткөн нерсеге байланыштуу экен.